Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taalaga cheksiz maqtovlar bolsun. Jana qırqı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemga Allah'ın salamı jana salavatlar bolsun. Assalamu aleykum hormatly musulman berdoğanlar. Çip күрүштүн данынан biraz çoңураак. Батарейкасыз магниттик электр талаасы аркылуу иштейт. Ал бармак менен сөөмөйдүн ортосундагы теринин астына катылат. Адамдарга чип орнотууда эми адамдардын жашоосу жеңилдейт. Анткени адамдар ачкыч менен эшик ачпайт. Өткөрмө жайларда документ көрсөтпөйт. Банкоматтарда сандарды теришпейт. Жөн гана колду тийгизип койсо болду. Акчаларыңыз, паспорт документтериңиз, өздүк маалыматтарыңыз баары чиптин ичинде болот. Мурдагыдай килейген баштыкка акча документтериңизди көтөрүп жүрбөйсүз деп болбогон пайдалардын чырайлуу кылып көрсөтүү менен дүйнө элин кааласаңыз да, каалабасаңыз да бир нече адамга баш ийдирип жашоого түрткү кылууда. Тактап айтканда бул нерсе адам укуктарын жана эркиндиктерин чектейт. Себеби сиз өзүңүзгө чип орнотуу менен акчаны, документтериңизди жаныңызда алып жүрө албайсыз. Эми накталай акча деген болбойт. Чипти башкаргандар тарабынан акчаңыз каалагандай суммада алынат. Кааласа документсиз калтырат. Үй, машина, кандай гана мал-мүлкүңүз бар болсо баарын тартып алат. Эгер аларга жакпаган бир иш аракет кылсаңыз, натыйжада эч нерсесиз жок бомжга айланасыз. Бул тууралуу Ник Рокфеллердин досу Аарон Руссо ачык маяк берип мындай дейт. Менин Рокфеллер үй бүлөсүнөн чыккан Ник Рокфеллер деген досум болгон. Биз ар түрдүү маселелер тууралуу сүйлөшө элек. Мен Рокфеллер мырзадан көп нерселерди билдим. Биз сүйлөшкөн негизги нерселердин бири бул алардын негизги максаттары экен. Банк аркылуу башкарыла турган ааламдык өкмөт куруу. Башкача айтканда банкирлер менен башкарылат. Дүйнө жүзүндөгү ар бир адам үчүн радио жыштыгын аныктоочу компьютердик чип орнотулат. Эми накталай акча деген болбойт. Муну Ник Рокфеллер мырза өзү мага айтты. Мына ушундай кылып алар учуру келген убакта сиздин эсебиңизден баардык акчаларды шыпырып ала алат. Эгер алар сиз бизден салыктан мынча карызыңыз бар десе, цифрдык түрдө чипиңизден сууруп алышат. Эгер мага окшоп же сизге окшоп аларга каршы чыксаңыз, алар сиздин чипиңизди өчүрүп сала алат. Сиз тамак аш сатып ала албайсыз, эч нерсе кыла албайсыз. Мына жалпыны башкаруу. Ник Рокфеллер мырза менин үйүмө көп келчү. Менин алар менен чогуу иштеп, алардын катарында болуумду көп сураанчу. Алардын талабын аткаруу үчүн сунуш катын кабыл алуум керек эле. Бирок менин ага кызыгым жок экенин жана менин андай максатым да жок экенин билдирип мындай дедим. Ник, сени урматтаймын, сыйлаймын. Бирок менин жолум менен сенин жолуң таптакыр бөлөк. Мен адамдарды мажбурлап алардын үстүнөн бийлик жүргүзүп, кулдукта кармоого макул эмесмин дедим. Ал эмне деди? Жок, мен кыла берем. Алар үчүн бул жакшы дедиби? Андан да жаманыраак. Муну кандай айтсам экен? Ал мындай деди. Алар сени неге ойлондурат? Ал адамдар тууралуу неге кабатырланасың? Сага кандай пайдасы бар? Өзүңдүн жана үй бүлөңдүн жеке жашоосун ойло. Башка адамдар сен үчүн маанилүүбү? Алар сенин үчүн эч ким эмес. Алар жөн гана кулдар. Алар жөн гана кызматчылар. Алар жөн гана адамдар, деди. Бул адамгерчиликтин жоктугу эле. Бул менин каалоом эмес эле. Бул мерездик эле. Түшүндүңүзбү? Анан мен, эмнеге мындай кылып жатасың? Эмне кереги бар? Ансыз да дүйнөдөгү эң бай адамсыңар го. Бийлигиңер бар. Акыры максатыңар эмне деп сурадым. Ник Рокфеллер мага мындай деп жооп берди. Максатыбыз дүйнө жүзүндөгү ар бир адам үчүн радио жыштыгын аныктоочу компьютердик чип орнотуу. Банкирлер жана элиталар менен дүйнө жүзүн башкаруу жана көзөмөлдөө. Баардык акча ушул чипке байланат. Баары ага байланыштуу болот. Эгер кимдир бирөө нааразылык билдирип бизге каршы бир нерсе кылса, биз чипти өчүрүп салабыз деди. Куранда бузукулар тууралуу аларга жер бетинде жамандык, бузукулукту жайылтпагыла деп айтылса, алар биз болгону жакшылык гана кылып жатабыз дешет. Көңүл бургула, чындыгында дал ошолор бузукулар, бирок өздөрү сезишпейт, дейт. Бакара сүрөсү 11-12 аят. Эсиңиздерде болсо мындан сыналуу эле жылдар мурун пенсия жана пособияны почтадан алчубуз. Үйүнөн чыга албаган кары картаңдарга почтальондар жеткизип берчү. Айлык маяналар ишкананын өзүнөн, бухгалтерден алчубуз. Ал эми азыр карточка аркылуу банктардан алабыз. Булардын баары чип орнотууга болгон алгачкы кадамдар эле. Эми сиз өзүңүзгө чип орнотпосоңуз, айлык маянаңызга, пенсия пособияңызга кол жеткизе албайсыз. Мына ушул сыяктуу адамдарга чип орнотуу кулдуктун заманбап көрүнүштөрүнүн алгачкы кадамдары эле. Ким кепилдик берет бир күн келип чип аркылуу сизди каалагандай калчай албайт деп?
Кээ бир узакты көрө албагандар же алардын көгөргөн акчасын жеп алгандар айтышы мүмкүн. Мында эч кандай GPS жок, спутник аркылуу башкаруу да жок деп. Сизге бир мисал келтирейин. Илгери телефон деген нерсени билбейт элек. Бирок ал жаңы чыкканда камерасыз, диктофонсуз, музыкасыз, интернетсиз, GPS'сиз чыккан. Жылдар өтүп ага камера коюлду, диктофон коюлду, интернет коюлду, спутник аркылуу кай жерде экениңизди аңдып туруучу GPS коюлду. Бирөөнүн телефонуна кирип кандай маалымат алмашып жатканын көрүп, билип, угуп туруучу жолдору чыкты. Эми ким айта алат? Чип сенин пайдаң үчүн гана чыгарылып жатат деп. Бул да бир күн келип өзүнүн чыныгы максатын билдирет. Бирок өнүккөн өлкөлөрдө камактагы адамдарга, үй камагындагы адамдарга чип орнотуп, анын кай жерде жүргөнүн көзөмөлдөп турушат. Мисалга алсак, Джулиан Ассанжга кантип көзөмөлдөөчү, кай жерде жүргөнүн аныктап турушу чип койгонун билебиз. Ал өзүнүн мурдуна чип коюлганын көрсөтүп, ал мени дайыма көзөмөлдөп турат. Бул нерсе Британияда 15 жыл мурда практикадан өткөн экен. Эми мынтип кенен жайылып колдонулуп жатат. Илгери кандай эле камак же эркиндик болчу. Азыр өнүккөн технологиялык заманда ортодосун. Же үйдө эмес, же камакта эмес. Арасатта калгандай. Үй камагы мына ушундай. Дейт Джулиан Ассанж. Эмне үчүн адамдарга чип орнотууга кызыктар болуп жатат? Себеби ал менен элди башкаруу оңой болот. Акча документтерден куру калбайын деп, алардын айткандарын айткандай, дегенин дегендей аткарууга тырышасыз. Аткарбасаңыз жогорудагы айткандай абалга туштук турушат. Ошондуктан чип орнотуу маселесине кайдыгер карабоо керек. Интернеттен издесеңиз чип тууралуу, Рокфеллер үй бүлөсүнүн кыңыр кыйшык иштери тууралуу толтура маалыматтарды табасыз. Сак болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.